Assalamu алейкум, урматтуу министрдин орун басары. Жалпы сумма 52,4 миллион ақш доллар экен, туурабы? Туура. Анын 45 миллиону кредит экен. Ооба. Бирок эмне үчүн аталышында аталыш эле бир жарым бет экен айланайын. Арабызды окуп бүттү биздин төрагабыз. Ошол жерде кредит эмес грант деп аталып калган. Кредит деген бир да соккан жок бул жакта. Жалпы сумма 52,4, анын 45-и кредиттик мардын кредити болуп эсептелет. Калгандары эки фонд болуп атат. Бирөөсү болсо ошо Германия менен Дүйнөлүк банктын фондунан, экинчиси Корея менен Дүйнөлүк банктын ордунан ошо гранттык акча каражаттарды тартканга жетиштик. 7,4 миллиону бүгүнкү күндө грант болуп эсептелет. Ошол гранты 7,4 миллион экен. Кредити 45 миллион экен. Бирок аталышында карасаңыз, мына грантты жөнүндө макулдашуу долбооруна карата деп атат да, гранты жөнүндө. Бир да кредит деген сөз окуган жокмун. Ушуга түшүнө албадым. Бул эми эле аталышы да туурабы? Бул экинчи абзацында турбайбы? Бу жердечи окуп койсом, Кыргыз Республикасы менен эл аралык реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосундагы туруктуу жана жашоого туруктуу ландшафттар үчүн глобалдык өнөктөштүктүн көп тараптуу донордук максаттуу фондунун гранты жөнүндө макулдашуунун долбоору. Анан бул биринчиде болсо Кыргыз Республикасы менен эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын ортосунда каржылоонун макулдашуунун долбоору деп биринчи абзацында турду. Ошо каржылоо деп айтылып атат, грант деп айтылып атат, бирок кредит деген болбой атат да. Ошо аталыштарда да маани берип койсоңуздар да. Мен мисалы ушуну бир грант экен деп, азыр бизге абдан көп кагаздар келет да, грант экен, муну терең окубай эле коеюн деп туруп көп маани берген эмесмин да. Бул жакта карасаң, кредит деп турат. Экинчиден, жеңилдетилген мөөнөт 10 жыл дейт. 10 жылдын ичинде эгер төлөп бере турган болсок, 1% төлөбөйт экенбиз, туурабы? Процент катары. Бирок 10 жыл өтүп кетсе, канча пайыздан төлөйбүз? Пайыз канчадан болот? 10 жылдан кийин 50 жылдык мөөнөт менен 1,25 2 жолу жылдын биринчи кварталында, анан акыркы кварталында акча каражаттары алынып турат да. Канча? 2,25? 1,25. Минфин жооп берип койсо. Каржы министрлиги сиздер маалымат берип коесуздарчы. Нуржик Кадырбекович, 0% эчтеке төлөнбөйт. Бул негизги суммасы эле. 10 жыл 50 жылга берилет, 10 жыл жеңилдетилген мезгил, 40 жыл негизги суммасын төлөйбүз. Канча пайыз менен төлөйбүз? Пайызы жок. 0%. Бул мындай, Нуржик Кадырбекович, пайызы 0. Бирок жылга төлөй турганы 1,25 общий суммадан баягы жылга төлөнүп турат. Ошентип анда жакшы экен, анда пайыз төлөбөсөк колдой эле коелу. Колдойлу анда. Анткени дамбалар аябай керек. Мен бир сунуш айтайын дедим эле. Негизи бир мына сайлар иштелбей атпайбы? Кытайдан келип таң калышыптыр да, силер абдан продукция бере турган, дыйканчылык кыла турган жерлериңерди жайгашып алыпсыңар, жерлерге берип атыпсыңар, үй салып атыпсыңар, бул туура эмес депчи. Жанагы бизде азык түлүк коопсуздугу үчүн алар билесиз, тоолордон бери гүлдөтүп иштетип атат, дыйканчылык кылып атат. Анан сайларды да иштетет экен да. Биз сайларда жөн эле суу агып атат, эки жагы таштар турат. Ошолорду дагы элге, журтка берип, жер кылып иштетиш керек да. Ошон үчүн бир пилоттук долбоор кылбайсыздарбы? Бир сайда алыңыздар, эч бир суу өтпөгүдөй кылып туруп, аракет кылып, дамбаны салып туруп, ошол жакты бир өздөштүрсөк, ушул бир жакшы башталыш болуп берет эле. Ушундай долбооруңар барбы? Нуржик Кадырбекович, бул долбоордо ошол кармалат. Мисалы Көгарттыкы, мисалы километрлеп жайылып кеткен да. Ошолордун баарын тең нукка салып, ашкандарын баарын тең элге, ошо жерге мисалы шал өстүрөбү же болбосо дагы башка айыл чарба кайсы тарабынан немет колдонбосун, мисалы ошол айыл өкмөттүн жайгашкан ошо айдоо аянттарын кеңейтүү болуп эсептелинет. Анан сырткары ошо жерлерге дагы жанакында болгон жашыл долбоорлордун алкагында ошо жерге ылайыктуу культураларды эгип, анан ошо жерди жашылдандыруу дагы кирет да. Анан жыйынтыктоочу суроо ушуга эле удалаш куйрук улай мен суроо берип коеюнчу, баягы Каракулжанын 1-майылындагы билесиз да, жолго жетип калган суу жеп. Ошол боюнча эмне, кандай чечим кабыл алынды? Дамба курулабы? Ал боюнча бүгүнкү күндө азыр айыл өкмөтү ошо баягы дамбанын КСДсын жүргүзүп аткан. Бул жылы өзгөчө кылдарлар министрлиги ошонун өзгөчөсү менен эле жанакында болгон дамбаны улай катары эле баягы естественный дамба тургузабыз. Быйыл дамба тургузулат демек, сууну ар жака берки жарды көздөй эмес, ар жака буруу боюнча. Былтыр жүргүзгөнбүз, ошо дамба иштеди бүгүнкү күндө. Бул жылы болсо ошо дамбаны узартып бекемдеп беребиз. Чоң рахмат, эгерде ал өзүбүздүн акчадан
карап беребиз. Эми бунун алкагында эмес, аны түшүндүм. Мен да кошумча суроо берип атпаймынбы? Эгерде ошол бир да пайыз төлөнбөй турган болсо, бул грант сыяктуу грант болбойт экен, кайтарып гана берет экенбиз да. Арызда. Грант бөлүгү да бар экен, аны колдош керек. Рахмат. Колдойбуз.